Ассаламу алейкум. К сожалению. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Коомдо кызгануу түшүнүгү туура эмес колдонулса, анда ал үй бүлөлүк зомбулукту же өлтүрүүгө чейин жеткен кылмыштарды актоонун бир куралына айланып калат. Тилекке каршы бүгүн ушундай көнүмүштөр, стереотиптер аябай көп кездешип атат. Ошондуктан жалган кызганууга жол жок деп ачык айта турган мезгил келди, туугандар. Эгерде адам билбестиктен же кандайдыр бир ниет менен кызгануу түшүнүгүн бурмалап колдонсо, анда бул ислам менен таптакыр шайкеш келбеген, адамдарды өлүмгө чейин жеткирген жалган кызгануу болуп эсептелет. Эгерде биз маселени тереңирээк түшүнгүбүз келсе, анда гыйра деген арабча сөз эмнени билдирерин бир карап көрөлү. Адам намысына же ишенимге коркунуч туулду деп ойлосо, анда ичинен тынчсыздануу же жан дүйнөнүн бир оорусунун сезиши бул гыйра, табигый кызганыч сезим болуп эсептелет. Эгерде бул сезим табигый ченемде болсо, анда ал исламда адеп ахлактык чек араларды сактоочу кызганыч деп эсептелет. Бирок ал агрессияга, кемсинтүүгө же зомбулукка эч качан жол бербеши керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: чынында Аллах кызгануучу, мен да кызгануучумун, жана бардык момундар кызгануучу. Аллахтын кызгануусу анын тыюу салынган нерселери бузулган учурда болот деп айткан. Адам ачык күнөө кылбаса, анда анын ар намысына көзөмөл кылууну кызгануу деп айтууга болбойт. Анткени бул хадистен бардык кызганыч акталат деген жыйынтык чыкпайт. Сөз күнөөгө болгон кызганыч жөнүндө болуп атат. Эгерде кызгануу шылтоосу менен адам зомбулук же ашыкча аракетке барса, мисалы үчүн аялын кордосо, сабаса, өлтүрүүгө чейин барса, анда ислам мындай чектен ашкан аракеттерге катуу тыюу салат. Эгерде маселе кызгануудан келип чыкса дагы, анда Ханафи мазхабы боюнча ур токмокко же өлтүрүүгө эч кандай укуктук негиз жок. Эгерде бир аялды жаманчылыкка айыптап 4 күбө келтирбесе, анда Куранда Аллах субханаху ва тааля мындай адамдарды өтө катуу эмес, эскертүү иретинде гана уруп жазалоо керектигине мүмкүндүк берген. Куранда эгерде мындай эреже болбосо, анда аялдардын ар намысы негизсиз айыптоолордон, шектенүүлөрдөн жана зомбулуктан корголбой калмак. Дал ушул өкүм аялдардын ар намысын сактоо үчүн жазылган, түшүрүлгөн. Эгерде эркек киши аялынан шек санаса дагы, анда ал өз алдынча өкүм чыгарууга укугу жок. Муну имам Абу Ханифа так белгилеген. Эгер кызганыч сезими жаралса дагы, анда ал адамга эч качан бирөөнүн эркиндигин чектөөгө, кемсинтүүгө, аңдып же уруп сабоого укук бербейт. Андайга укугу жок, акысы жок. Эгерде үй бүлөлүк турмуш адилеттүүлүккө негизделсе, анда мындай көрүнүштөргө орун жок. Анткени исламдагы адил, башкача айтканда адилеттүүлүк үй бүлөнүн түпкү негизи болушу керек. Маселен, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир аялынын кызганганын көргөн болсо дагы, ал аны урушкан эмес. Тескерисинче, абдан бир жумшактык менен ошондой сезимдерди көзөмөлдөп туруш керек экендигин түшүндүргөн. Эгерде адам кызганып жатса дагы, анда ал кол көтөрүүгө же кемсинтүү сөз айтууга таптакыр жол бербеши керек. Эгерде кызганыч өзүнүн чегинен ашып кете турган болсо, анда ал бир дарт сыяктуу болот. Себеби айрымдар түгөйүн ар кайсы майда барат эле себептер менен негизсиз эле кызгана беришет. Эгер адамда шектенүү, бир ишенимсиздик пайда болуп атса, жубайына, түгөйүнө, анда бул шайтандын шыбыроосу. Ал адамдын акылына шек салып, жүрөгүнө ишенбестик уялатат. Бул болсо оорулуу бир кызганычка алып келет. Эгерде бул кызгануу далилсиз болсо, анда ал жөн гана бир кыял, жоромол жана мындай кызгануу үй бүлөлүк мамилени талкалайт. Эгерде заманбап илимдерге таянсак, анда дал ушундай жыйынтык чыгат. Чектен чыккан кызгануу бул ишенбестик жана ошол түгөйдү көзөмөлдөө артынан түшүү аракети. Эгерде адам өзүнө ишенбестен ошол түгөйүн колдон чыгарып алам, жоготуп алам деп корксо, анда ал ашыкча чараларга барат. Бирок аны сүйүү дешке болбойт, сүйүү эмес. Биздин коомду карап көрө турган болсок, кызгануу деп көбүнчө аялдын сырткы кийимин көзөмөлдөйт, окууга же иштөөгө тыюу салат.
байланыштарын чектейт, аңдууга чейин барышат жана атүгүл зомбулук да колдонулуп кетип атат. Тилекке каршы бул көрүнүш кеңири таралды. Эгерде мындай аракеттер намыс жана ар намысту коргойбуз деген шылтоонун арты менен жасалып аткан болсо, анда мына акыркы кездеги ушу аялдардын кор болушуна байланышкан окуялардагы өлтүрүүлөр дагы дал ушул жалган бир жүйө менен эле акталып атат. Эгерде бул ишеним ислам деп эсептелсе, анда бул чоң жаңылыштык. Анткени мындай түшүнүк чындап келгенде жахилия, башкача айтканда караңгы бир доордогу наадандык болуп эсептелет. Эгерде адам түгөйүнө, жолдошуна ошондой мамиле кылса, анда ал исламдын рухуна, максатына, акыл эстин мыйзамына жана Куран менен сүннөттө белгиленген аялдардын укуктарына каршы келген болот. Аллах субханаху ва тааля ар бир пендесине укук жана коргоо берген. Айрыкча аял кишиге эгерде кимдир бирөө жоопкерчиликсиз бийлигин жүргүзүп атса, анда ал исламдын талаптарына туура келбейт. Анткени ислам мындайды эч качан кубаттабайт. Эгерде үй бүлөнүн ичинде зомбулук болсо, анда шарият андайга толугу менен тыюу салат. Биз Куранга көңүл бура турган болсок, Ан-Ниса сүрөсүнүн 19-аятында Аллах субханаху ва тааля аялдарыңар менен жакшы, адептүү жана адилеттүү мамиледе болгула деп буйрук кылган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да мындай деген: "Силердин эң жакшыңар аялдарына эң жакшы мамиле кылгандарыңар" деген. Эгерде кимдир бирөө кызгануу же өзүнүн ар намысын коргойм деп адамды өлтүргөн болсо, анда бул исламдын негиздерине таптакыр туура келбеген чоң күнөө иш. Эгерде соттун өкүмү жана так далилдер жок болсо, анда шариятта мындай кылмышты актаган эч кандай укуктук негиз жок. Зомбулук үй бүлө ичинде болсо, анда ал харам. Башкача айтканда тыюу салынган чоң күнөө иш болуп эсептелет. Үй бүлөдө эркек чыныгы эркек болсо, нарктуу бир эркек болсо, анда ал үй бүлөсүн жана ошол үй бүлөдөгү мамилени сактайт түгөй менен. Далили жок кызганыч менен үй бүлөнү талкалабайт. Эгерде эркек далилсиз эле кызгана берсе, анда билип коюңуз, бул шайтандын шыбыроосу, бул жалган кызгануу. Кызгана турган болсо, ал диндин негизинде кызгануу керек. Аллахтын чектерине болгон сый урматтан келип чыгышы керек кызганыч деген. Эгерде кимдир бирөө аялын далил жок майда бир себептер менен кызганып атса, анда ал адам дини үчүн эмес, өзүнүн бир өзүмчүлдүгү, эгосу үчүн кызганып атат. Эгерде аларда чыныгы ыймандуу кызганыч болгондо, анда Газадагы зулумдукту көрүп жүрөгү күймөк да. Эгерде чыныгы кызганыч бар болсо, анда Куранды өрттөп атышканда бирөөлөр жан дүйнөсү сыздап, көңүлү тынчалбайт эле. Бирок андай болбой атпайбы? Эгер кызганыч адамдын эгосу менен шайтандын шыбыроосуна таянылса, анда ал түрдүү жоромолдорго, бир элестөөлөргө негизделип калат. Эгерде эркек аялын жеке өзүнүн менчиги катары көрүп атса, анда ал чоң жаңылышат. Аял деген бул аманат. Башкача айтканда Аллах субханаху ва тааля тапшырган бир ишеним. Ал үчүн ар бир адам кыямат күнү өзүнүн түгөйү жубайы үчүн жооп берет. Эгерде исламга баш ийсек, анда биз ислам кемсинтүүгө эмес, коргоого үйрөтөт адамдарды. Адам исламды терең түшүнгөн болсо, анда ал токтоо болууга, адилет болууга жана ак ниеттүүлүккө тарбияланышы керек. Үй бүлөдө эркек акылмандык, жумшаттык жана боорукерлик менен мамиле кылса, анда бул исламдагы чыныгы жигиттик, эркектик сапат. Адам чыныгы мусулман болсо, анда ал өз кумарын көзөмөлдөп, кемсинтүүнүн ордуна ал түшүндүрөт, урушуунун ордуна ой пикирин сабырдуулук менен жеткирет. Эгерде адамдын жүрөгүндө чыныгы такыбалык бар болсо, ал деген кошуналарынан, башка бир элдин аны муну сөздөрүнөн коркпостон, Аллах субханаху ва тааладан көбүрөөк коркот. Бул деген чынында аябай маанилүү. Муну эске тутуп жүр. И это очень важно, запомните это. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.